Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тилден 5 класстар үчүн видео сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен номер 30-чу Кулманбет Токтаралиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Тойтиева Аида. Кыш кетип, жаз да келди жаркыраган, эч жан жок кыштагыдай калтыраган. Нуруна күндүн берген бою балкып, жанданды өсүмдүктөр алсыраган. Жазында жаратылыш, жан-жаныбарлар, өсүмдүктөр, курт-кумурскалар кыймыл аракетке келген мезгил. Силер көрүп турган маани берүүчү сөз түркүмдөрүнүн ичинен заттын кыймыл аракетин билдирген сөз түркүмү кайсы? Ойлонуп көрөлүчү. Туура, этиш. Бүгүнкү өтө турган темабыз этиш. Сабактын максаты этиштин лексикалык мааниси, морфологиялык белгиси, синтаксистик кызматы жөнүндө кеңири түшүнүк аласыңар. Ой сезимиңерди сүйлөө жөндөмдүүлүгүңөрдү өстүрүү менен тилге болгон кызыгууңар артат. Жашоодо кыймыл аракеттин канчалык маанилүү экендигин түшүнүп, эмгекчиликке тарбияланасыңар. Этиш заттардын кыймыл аракетин, дейпилдик абалын жана акыл ойдогу аракеттерди билдирген сөздөрдү этиш сөздөр деп айтабыз. Этиштер эмне кылып жатат, эмне кылды, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Мисал келтирсек, Гүлнара компьютерде олтурат. Олтурат деген бул жерде этиш балдар. Трактор жер айдады. Эмне кылды? Айдады. Этиштер. Этишке тиешелүү категориялар. Этиштер ыңгай, мамиле, жак жана чак боюнча өзгөрөт. Түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Этиш сүйлөмдө баяндооч болот да, менен жак жана сан боюнча өзгөрөт. Этиш термини эт деген сөздөн келип чыккан. Ал иште, кыл, аткар деген сыяктуу маанилерди билдирет. Бул байыркы учурларда активдүү колдонулуп, азыркы кыргыз тилинде өз алдынча дээрлик колдонулбайт да, кабыл эт, сабыр эт, кыймыл эт, былк эт, солк эт өңдүү татаал этиштердин тутумунда гана айтылат. Түзүлүшүнө карай жөнөкөй татаал деп бөлгөнбүз. Жөнөкөй этиштер бир гана сөздөн турат. Окуду, чыгарат, отур. Мисал келтирсек, чогулушта Гүлмира доклад окуду. Эмне кылды? Окуду. Эрдин атын эмгек чыгарат. Эмне кылат деген суроого жооп берет. Бийиктикке отур. Эмне кыл? Татаал этиш. Татаал этиштер эки же андан көп сөздөрдөн жасалат. Мисал келтирсек, келе жатат, окуп жатат. Алыстан америкалык туристтер келе жатат. Эмне кылып жатат? Келе жатат. Байкем университетте окуп жатат. Татаал этиштер негизги жана жардамчы этиштерден турат. Негизги этиштер келе, окуп. Ал эми жардамчы этиштер жатат. Балдар, сүрөттөрдү карап, сүйлөмдөрдү түзөбүз. Ал сүйлөмдөрдөн этиштерди таап, синтаксистик кызматын табабыз. Булар эмне кылып отурат? Аалы менен чыңгыз маектешип отурат. Бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу отурат. Баяндооч этиш болду. Ал эми ээси кимдер отурат? Аалы менен чыңгыз. Токтогул Сатылганов эмнелерди жараткан? Токтогул көптөгөн күүлөрдү жараткан. Эмне кылган? Жараткан. Ким? Токтогул. Бул жерде да ээси Токтогул баяндоочу жараткан болду балдар. Этиштер 3 жакта жакталат балдар. Жекелик санда, көптүк санда. Биринчи жак барамын, экинчи жак барасың, сылык түрү барасыз, үчүнчү жак барат. Көптүк санда барабыз, барасыңар, барасыздар, барышат. Этиш ошондой эле балдар. 3 жагы бар. Кыймыл аракетин сүйлөп жаткан учурдан мурда болгонун, же сүйлөп жаткан учурдан кийин болгонун, же ошол учурда болоорун билдирет. Учур жакка мисал келтиребиз. Бактыгүл менен Алмаз көчөт отургузуп жатышат. Эмне кылып жатышат? Отургузуп жатышат. Учурда кыймыл аракет билгизди. Келер жак.
Келер чакка мисал келтиребиз. Жакында июнь айында жайлоого барамын. Эмне кыламын? Барамын. Өткөн чакка. Аэропорттон самолет учту. Эмне кылды? Учту. Эми балдар мультфильм көрүп, андан биз колдонуп жүргөн этиш сөздөргө күбө болосуңар. А биздин мектепте эжебиз бир сонун дейсиңер, дайыма жардам берет. А биздики андан да жакшы. Ал бизге болушат. Макул анда, мен кеттим. Толтура ишим бар. Сабагыңды жасадың беле? Жок ай, иштеш керек. Сен эмне, иштейсиңби? Мектепти бүтө элексиң го сен? Мен чоңмун. Милдетим бар, иштеш керек. Сенин милдетиң мектепке баруу. Далдыр. Баса, а сен эмне мектепке барбайсың? Көрүнбөйсүң го. Экинчи чейрек болуп калбадыбы? Окуганды жаман көрөсүңбү? Сен эмне? Медет деген отличник. Ал жакшы окуйт. А эмне анда окубайсың? Атам уруксат бербейт. Иштеш керек. Үй бүлөгө жардам керек. Мен бир баланы билем. Аны дагы атасы иштетчү. Эмне, айтып берейинби? Айт, Сөзсүз. албетте айт. Болай. Болай. Эми макул. Менин бир классташым бар эле. Жакшы окуучу. 2 такыр алчу эмес. Кыскасы, ал бала апасы менен жашачу. Атасы жок болчу. Күндөрдүн биринде апасы күйөөгө тийип, бала жаңы ата болуп калды. Анан ал балага мынтет: сенден эч кандай пайда жок. Же мектепте жүрөсүң, же китеп окуп отурасың. Бар иште, жалко десе. Насыга? Кичинекей баланы иштеткен болмок беле? А балким, аныкы үчүн. Эмнеси үчүн? Балдар иштеш эмес, окуш керек. Тынч дейм. Анан эмне болду? Баланын өгөй атасы аны эң оор жумушка жөнөтүп жиберди. Ошентип бала окугандын ордуна иштеп калды. Убакыт өткөн сайын ал мектепте окуганын баарын унутуп, түрү да суук болуп кетти. Ошондуктан бала билгизбей иштегендин ордуна китептерин, сабактарын окуй баштады. Азамат экен. Өзүнчө деле окуса болот экен да. Болот. Бирок баарына убакыт жетпейт да. Анан эмне болду? Бул айтпайсыңбы? Бир күнү бала окууга кызыгып кетип, жумушун жасабай калыптыр. Өгөй атасы келип, баланы жазалаптыр. Бала сак боло баштады. Иштин баарын бүтүрүп, анан окуп калды. Бир күнү кайрадан кызыгып окуп кетип, өгөй атасынын келип калганын байкабай калыптыр. Өгөй атасынын жини келип, китептердин баарын айрып салгысы келди. Мен окугум келет. Эмне унчукпай калдың? Эмнени айтайын? Болду. Кандайча болду? Бала эмне болду? Андан бери аны эч ким көрбөптүр. Абдан жаман окуя экен. Андай болбойт. Башкача бүтүрөлү. Уктуңбу? Баары андай бүткөн жок. Анан кандай? Бул эсте. Макул анда. Бир нерсени унутуп кеттим окшойт. Кыскасы, бала иши бүткөнүн билди. Капысынан эшик ачылды да, баланын мугалими пайда болду. Ал баланы өгөй атасынан сактап калды. Коркпо, эми сени эч ким тарынтпайт.
Ошондон бери бала кайрадан мектепке бара баштады. А өгөй атасын өзүн иштетип коюшту. Мына эми бүттү. Демек балдар, жогорудагы мультфильмден биз сөздөрдү колдонууда кыймыл аракетти билдирген сөздөр арбын экенин билдик. Биз өз билимдерибизди тыңдоо үчүн бул көнүгүүнү иштеп көрөлү. Диалогдон этиштин суроо формасына жана этиштин жак мүчөлөрүнө көңүл бургула. Сен бүгүн китепканага барасыңбы? Ооба, мен бүгүн китепканага барамын. Суроолу барасыңбы дегенде экинчи жак, барамын биринчи жак балдар. Сен кайсы китептерди аласың? Экинчи жак. Семинарга керек болуучу адабияттарды аламын. Биринчи жак. Китепканадан бардык адабияттар табылабы? Үчүнчү жак. Албетте, бардык адабияттар табылат. Үчүнчү жак. Досторуң интернеттен издешеби? Үчүнчү жакта. Кээде интернеттен издешет. Үчүнчү жак. Азыр маалыматтарды тез аласыңбы? Экинчи жак. Ооба, бизге сабакка даярданууга көп мүмкүнчүлүктөр бар. Беде жак мүчө жок. Кана балдар, текст менен иштейбиз. Тамсилди окуп, этис сөздөрдү тапкыла. Мен силерге убакыт берем. Азаматсыңар, бул тексттен этистерди тапканга аракет кылдыңар. Эми текшерели. Ит сөөк тиштеп көпүрөдөн өтүп келе жатты. Дал суунун орто жерине келгенде эки жакты карады. Бул сүйлөмдөрдө балдар келе жатты, карады деген этистер катышты. Суудан дагы бир иттин сөөк тиштеп турганын көрдү. А дегенде ушунун сөөгүн тартып жейин деген ой менен имерилди деген этиш катышты. Сууга секирерде өз сөөгүн ыргытып жиберди. Агып өлө жаздап араң чыгып келди. Ыргытып жиберди, чыгып келди деген этиштер катышты. Тамсил бул балдар адеп акыл сабагын үйрөтүүгө арналган ойдон чыгарылган баян. Тамсилдеги каармандар адатта сөздөрү жана иштери адамдын жүрүмүн турумун чагылдырган жаныбарлар. Азыр биз уккан тамсилдеги ит каарманыбыз ач көз адамдын аллегориялык образын чагылдырып берди. Балдар, биз азыр Вендин диаграммасын иштейбиз. Берилген таблицага карап, өтүлгөн сөз түркүмдөрүнүн айырмачылыктарын жана окшоштуктарын карап жазабыз. Зат атооч жана этиштин айырмачылыктарын табабыз. Андан кийин окшоштуктарын. Зат атооч деген заттын атын билдирет. Ким, эмне, кимдер, эмнелер, кимиси, эмнеси деген суроолорго жооп берет. Жөндөөлөт, көптүк санда өзгөрөт. Этиш заттын кыймыл аракетин билдирет. Эмне кылып жатат, эмне кылат, эмне болду, эмне болот деген суроолорго жооп берет. Чак боюнча өзгөрөт. Жөндөөлбөйт, көптүк санда өзгөрбөйт. Мына эми балдар экөөнүн окшоштуктарын табабыз. Экөө тең сөз түркүмү, маани берүүчү сөз түркүмү, зат атооч да, этиш да биринчи, экинчи, үчүнчү жак боюнча өзгөрөт. Мына сөз түркүмдөрүнүн айырмачылык, окшоштуктарын да билип алдык. Эми балдар үйгө тапшырма алабыз. Макалдарды беремин. Аларды толуктап, этиштерди белгилеп келебиз. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.